келгенде ушундай бир сөз баккан, ой баккан илимдүү чөйрөдө кеп козгоп отуруп, элдин диний абалына, суроолорго, илимий жаатка сөз чаптырып отуруп, сүйлөшүп калдык, айтышты. Азыр соц тармактарда, TikTok'табы, Instagram'дабы, Facebook'табы багымдаттан кийин хиджабчан кыздар сакалчан таксырлар менен суроо жооп кылат экен сабак өтүп. Кудайдан корккула. Кандай арамды адалдаштырып атасыңар? Суроо жоопко алымдардын сабагына баргыла. Мен өзүмдү максат кылбай эле, мен илим алуучумун, чоң алымдардын сабагына баргыла. Анан экинчиден ал жерде суроо жооп болбойт, ал анын кашын эле тиктеп отурат, ал сөздүн ачыгы. Эгерде чоң экен, кичинекей экен деп ниетин каяктан билесиң? Шарият ачык айтып тыйып аткан нерсеге туура күмөн кылып деле кереги жок, ал шарият тыйган нерсеге. Зина кылып атса деле эми койчу эми дебейбиз да биз. Туурабы? Шарият эмне жамаатчыбы, жамаалап бере турган. Жок, андан көрөк барып үйлөндү, анан каалашынча сабак окуй бер. Эгер духуң жетсе, жеңем уруксат берсе. Уруксат бербейби, бир жерде кысып отуруш керек бир тууган. Кандай бул? Эмне барып эмне халал нерсени чыгарып аласыңарбы? Биякта арам чөйрө турат, Кудай сактасын. Анан биякта эмне адалдаштырасыңар ушул нерсени? Коркула Кудай Тааладан. Кийинки суроо. Чубак устаздын ошо мечиттин аврасы ушундай экен дейм, кечиресиз. Ассаламу алейкум устаз дейт. Аллах сизден разы болсун. Динди түшүнгөн адам кичине ынсапка келиш керек да, башкаларына мынтип катуу айта албайбыз. Анткени аларга түшүндүрүш керек, жумшак сүйлөш керек. Мейли та динди түшүнүп сакал алып алган эмне болуп отурат эми аякта? Карындашы менен тең кыз менен. Ассаламу алейкум устаз дейт. Аллах сизден разы болсун. Устаз, бирөөлөрдөн динде ушундай сөз бар деп укканмын. Бойдок такыбанын 1 жылдык ибадатынан үйлөнгөн, турмуш курган адамдын 1 күндүк тиричилиги түйшүк артыгыраак деп. Ушул сөзбү же хадис барбы дейт. Болсо мааниси эмне да айтып бериңизчи. Муну эртеңки издеп келип берем кийинки сабакка. Анткени билбейт экен, хадис бар экен жокпу билбейм. Муну издеп келебиз, муну сиз көкүрөккө салыңыз. Бирок бир нерсесин айталы. Бул 100/100 каида муттарида жалпы эреже катары кабыл ала албайбыз. Кээ бир бойдоктор бар, үйлөнгөндөн караганда жакшыраак болот. Бул үйлөнүп алигини көрүп алгандан кийин такыбачылыгы болбосо, элестетип, эси тартып ошо менен болуп жүрсө, өзүн тың кармап жүргөн бойдок андай ойдогу 1000 үйлөнүүдөн жакшыраак болот анда. Ошентип бойдок менен бир үй бүлөлү кетип атат, үй бүлөлү көзүн сактай албаса бойдок айтат да, көзүңүздү сактабайсызбы, сизге жеңем бар го десе, меники аппетит ачылып калган го дейтимиш да. Сен балдын даамын тата элексиң деп. Жок, андай эмес. Ошондой ойлонгон үй бүлөлүгө караганда диги бойдок 1000 эсе жакшы болот эсептелет. Муну жалпы эреже катары кабылдай албайбыз. Маселе такыбачылыкта. Туура. Эмне үчүн үйлөнгөн адам, мисалы илгерки учурда биздин эски молдолорубуз, дамылдаларыбыз ошол үйлөнгөн адам имамчылыкка чыксын деген критерийлерди койгон эмнеге? Ал учурда адамда каниет болгон, топук болгон, аял алды бул адалдан кумарын кандыра турган бар, арамга жаман нерсе карай турганга жок, бул жолу жабылды деген түшүнүк болгон. Ошол учурда бул сөздүн кадыр баркы болгон. Мисалы Bizde Maraqil Falah деген китеп бар туган. Шейх Шурумбулали Maraqil Falah деген китепти жазган. Ошондо келет имамга өтө турган адамдын шарттары деп үй бүлөлүү болсун деп эскерет ошондо. Демек китепте келип атат, бул хадистен алынды деген сөз. Мына сизге жооп. Тактайбыз, бирок китепте келип атат Maraqil Falahта. Бирок үй бүлөсү болду дегенде жанагындай сандырак сенек сөздү сүйлөбөстөн аялына канаат кылып көзүн тыя билген, оюн тыя билген деген мааниде келип атат. Эми бойдок ал. Миң такыбачылык кылса да ою кылт этип кетиш мүмкүн деген мааниде болушу мүмкүн да ал. Maraqil Falahта келет.